Is it okay if I'm to say I'm catching feelings? Төлөбаев Жомарт Ташынбекович, Баткен областының Баткен районының тұрғынымын. Қасым мага жеткирди, мен ошол консультантым Қасым. Минустан катты алганы бар бекенде ошону текшердим, андан кийин договордун немесин нускаларын алып кеттим, дагы көчүрмөсүн алып кеттим, дагы барып үйдөн окуп келип туруп, анан кийин где-то бир неделянын ичинде окуп келип, ошондон кийин жазылдым. Биринчи 2.500.000 жазылдым. Ошонун 650.000 25%-ын төлөдүм. Анан 4% компанияга 100.000 сом төлөдүм. Ошондо 725.000 төлөдүм. Бизге плюс минус 6 ай деп айткан. 6 ай деп айта берели депчи. 6 ай деп айткан. Бирок мага 3 ай 20 күндө айтты, үй издей берди. 3 ай 20 күндө келди мага очерет. Мен үйдү өзүм тандадым. 9-чы микрорайондон Советский Донецкийден алдым, 8-чи дом. Не угловая деп өзүм тандап, өзүмө жаккан квартираны тандап алдым. Үй оформление өзүмө болду. Бүгүн ошо мына кечки оформление менен жүрдүк. Оформление деле тез эле болот экен. Бардык оформление жасадык. Аны залогко коюп туруп, бул жакка нотариустан бар заверить ettирип неметтик, чыгардык. Келечек турак жай кооперативи бул биринчи мага башында эле жаккан өзү не коммерческий организация дегенде деген эле жакты да. Бул значит мындай жөнөкөй түшүндүргөндө бул ашар жолу менен үй куруу. Ошону мындай жакшы бир мыйзамга нукка салдык десек болот да. Мен мындай юридически өтө жакшы, уюштуруучулук жактары өтө жакшы болуптур. Мындай адамдын, владельцтин өзүнө, мына сатып алуучунун өзүнө оформить эткен компания болуп атат да. Ошондо адамдар, көп адамдарга ошондо ишенек пайда болот экен дачы. Мен өзүмө уже үй болду депчи, ареске койсо деле мен өзүмө оформление болду, значит бул алдабайт деп азыр ошол жагынан силерге ишенип неметип атат да. Жакшы экен, действительно. Адамдарга деле айтат элем, как юрист катары да айтайын, мен бул юридический жагынан биринчи мындай мен ойлонгом, действительно кандай болот бул депчи. Көрсөк, действительно бул 25% төлөгөндөн кийин ошол 25%-ын эсебинен мисалы үчүн мындай кана 4 киши келе, мисалы үчүн бир үй алып бере берет. Ошону бирок жакшы уюштуруп укуктук жакка салган да. We getting crazy in a different room.